Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз 7-класста кыргыз тили. Сабактын темасы кызматчы сөздөр. Бүгүн сабакта кызматчы сөздөр жөнүндө маалымат алып, сүйлөм тутумунан кызматчы сөздөрдү аныктоого көнүгөбүз. Кыргыз тилинде кээ бир сөздөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болсо, айрым сөздөр лексикалык мааниге ээ боло албайт. Ошого жараша сөз түркүмдөрү төмөнкүдөй болуп 3 топко бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч кирсе, кызматчы сөздөргө жандооштор, байламталар, бөлүүчүлөр, мадал сөздөр кирет. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрү сырдык сөздөр менен тууран сөздөр. Эмне үчүн маани берүүчү сөз түркүмдөрү дейбиз? Себеби алар өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болот, сүйлөм тутумунда синтаксистик кызмат аткарат. Ал эми кызматчы сөздөр болсо, өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ эмес, сүйлөм тутумунда дагы өз алдынча синтаксистик кызматты аткара албайт. Өз алдынча турганда лексикалык маани билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр берген маанилерине карай 4 топко бөлүнөт. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, мадал сөздөр. Жандооштор өз алдынча турганда лексикалык маани билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат кылган же аларга кошумча маани берген кызматчы сөздөрдү жандооштор деп айтабыз. Мисалы, Асан шаарды карай кетти. Бул сүйлөмдө жандооч карай шаарды өзүнөн алдыңкы турган сөздү табыш үнөмөсүндө турушун талап кылып жатат. Алым менен келдим, ким менен келдим? Менен жандооч өзүнөн алдыңкы сөздү атооч үнөмөсүндө турушун талап кылып жатат. Жөндөмө мүчөлөрдүн менен айкашына карата жандоошторду 4 түргө бөлсөк болот. Атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор, барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор, табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор, чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор. Атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоошторго төмөнкү жандоошторду киргизсек болот. Тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн, бою, бойдон, менен жана башка жандооштор. Барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоошторго караганда, карата, карай, жараша, чейин, дейре деген жандоошторду киргизсек болот. Табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор карата, көздөй, карай жана башка жандоошторду киргизсек болот. Ал эми чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоошторго көрө, ары, мурун, мурда, көргүчө, бери, соң, кийин деген жандоошторду киргизсек болот. Эми балдар төмөнкү сүйлөмдөрдү окуп, жандоошторду таап, кайсы жөндөмөлөр менен айкашканын аныктайбыз. Үстүнөн жоолук менен таңып койду. Эмне менен? Жоолук менен. Демек жандооч менен өзүнөн алдыңкы сөз атооч жөндөмөсүндө турат. Мен андан жөнөп Куршапка карай адырма-адыр кетип бара жаткам. Кайда? Карай. Куршапка карай деп, бул жерде карай жандооч, демек барыш жөндөмөсүндөгү сөз менен айкашып жатат. Кара суу станциясын көздөй чубап жүрүп калышты. Демек, жандооч көздөй станциясын табыш үнөмөсүндөгү сөз менен айкашып жатат. Мен үйгө Айгүлдөн мурун келдим. Кимден? Айгүлдөн мурда.
Demek can doğuş murda özünden aldığın söz çıkış yönlemesindeki söz menen aykaşıp жатат. Эми балдар көп чекиттин ордуна жан добушторду коебуз. Тамактануудан соң колду самындап жууш керек. Демек бул жерге соң деген жан добушту койсок болот экен. 1000 жолу уккандан көрө бир жолу көз менен көргөн жакшы. Демек бул жерге болсо уккандан көрө деген жан добушту койсок болот экен. Окуучулар берилген тапшырманын түшүнүгүнө жараша айтып беришти. Демек, бул жерге болсо жараша деген жан добушту коебуз. Эртең мененки сабактарыбыз башталганга чейин дене тарбиялык өнүгүүлөр жасайбыз. Демек, бул жерге чейин деген жан добушту коебуз. Сабактардан кийин олимпиадаларга даярданабыз. Демек, кийин. Мына биз көп чекиттердин ордуна тийиштүү жан добуштарды коюп алдык балдар. Эми ушул көнүгүүнү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Үйгө тапшырма. Көп чекиттин ордуна тиешелүү жан добуштарды коюп жазасыңар. Жан добуштун кайсы түрү экенин аныктайсыңар. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.